Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, отставкага кеткенин жар салды. Борборубуз Бишкектеги коомдук саясий абал курчпойдон турганын көрүп турасыздар. Аны басаңдатуу максаты менен кечээ Жогорку Кеңеш өкмөттүн курамын бекитип, тиешелүү дайындоолор боюнча мен жарлык чыгарып, кол коюп бердим. Тилекке каршы агрессия дагы эле токтобой, менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болоосуна жакындап калды. Бир жагында митингге чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса кан төгүлүп кетет. Мекен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы, бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жарандын ден соолугу, ар бир мекендешибиздин өмүрү баарынан кымбат. Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам деп айтылат президент тараткан билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы сааттарга чейин азыркы кырдаалда кызматтан кетпей турганын айтып келди. Президент Сооронбай Жээнбеков азыркы сааттарга чейин азыркы кырдаалда кызматтан кетпей турганын айтып келди. Бирок анын отставкасын талап кылган каршылык акциялары кайра күчөп кеткенден кийин ушундай чечимге барган. Президенттин басма сөз кызматы жолугушуудан кийин маалымат таратып, Сооронбай Жээнбеков 9 октябрдагы убадасына турарын, кайрадан парламенттик шайлоо өтүп, президенттик шайлоо дайындалгандан кийин гана кызматтан кетерин кабарлады. Буга чейин президент билдирүү таратып, өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даярмын деп билдирген. Бирок айрым саясатчылар президентти отставкага кетпөөгө чакырган билдирүүлөрдү таратып жатты. Мындай кайрылууну парламенттин кезексиз жыйынында дагы бир катар депутаттар жасады. Алар президент кетсе өлкөдө башаламандык чыгып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Өлкө саясий кризистен чыгууга далалат кылганы менен коомдо дагы ички ажырым пайда болду. Бир тарабы президент ишин улантсын десе, экинчи тарабы аны кызматтан кетирүүнү талап кылды. Улкан Дүйшөева, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиасы.